Саламатсыңарбы? Биздин кичинекей бөбөктөрүбүз. Жакшы салып жатасыңарбы? Мыктысыңар. Ана бири-бирибизге карап, жагымдуу маанай тартуулап, жылмайып, күлүп алалычы балдар. Азаматсыңар. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы сабагыбыз өрт өчүрүүчү машинанын тепкичи. Бул кооптуу нерселерге кирет, балдар. Үйүбүздө да кооптуу нерселер барбы? Ойлоп көргүлөчү балдар. Андан сырткары суу коопсуздугу да бар, балдар. Үйүбүздө аталарыбыз, апаларыбыз жок кезде тентек кылып, терезеге чыкпашыбыз керек, бычак кармабашыбыз керек. Андан сырткары электр энергиясына тийбешибиз керек. Сайылып турган үтүктү да кармабашыбыз керек. Эгерде үйдө өрт коопсуздугу пайда болуп өрт чыгып кете турган болсо, 101-ге чалабыз. Кайталайбыз. 101. Өрт өчүрүүчү машиналар келип, адамдар келип өрттү өчүрүшөт, балдар. Билебиз биз аны. Ана эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз тепкич жасап алабыз пластилинден, Биринчи бизге пластилин, кайчы керек келет. Анан биз пластилинди жумшартып, биринчи бөлүгүн коюп алдык. Анан тепкичтин экинчи бөлүгүн коюп алдык. Эми тепкичибиздин майда бөлүктөрүн коюп чыгабыз, балдар. Ана кун коюп, тынч отуруп, карап турабыз. Сабак силерге жагып жатабы? Азаматсыңар, балдар. Баарыбыз тынч отуруп, сабакка көңүл бөлүп, карап турабыз. Биздин тепкичибиз даяр болуп калды окшойт. Мына азаматтар, биздин тепкичибиз даяр болду. Эми биз өрт өчүрүүчү машинаны капталына коюп, азаматтар, балдар, машина өрт өчүрүүчү убакта капталына коюп өрт өчүрөт. Андан соң үстүнө жүктөп алып жүрүп кетет, балдар. Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм, балдар. Сабак силерге жактыбы? Үйүңөргө тапшырма, балдар. Ушул пластилинде